Жерге жайгаштыруу борборунун адистери Араван районунун аймагын толук аныктап бүтүп ноокатка өттү. Алар жер аянттарын учма аппараттын жардамы менен тактоодо. Геоскан деп аталган аппарат 1 сааттын ичинде 400 гектар жер аянтын катасыз аныктап берип, жер ченегичтердин ишин жеңилдетти. Мынчалык аянтты алар мурда жөө, саржан менен өлчөп, айлап жылдап убакыт кетире турган. Бул аппарат өзү жер бетиден 3000 метр бийиктикке чейин уча алат. 60 километр ылдамдыкта 1 саатта учууга мүмкүнчүлүгү бар. Бунун мүмкүнчүлүгү абдан азыркы мезгилде биздин жасап жаткан жумуштарга өтө ыңгайлуу аппарат болуп эсептелет. Бул деген спутник менен байланышып турган модем. Учма аппарат спутник менен байланышкан. Орусиядан үйрөнгөн адистер тобу аны ноутбук менен байкап башкарып турат. Геоскан 1 сааттын ичинде 700дөй сүрөт тартып берет. Алар компьютерге көчүрүлүп, программага салынат да масштаб менен жердин картасы түзүлөт. Бул жакта азыр сүрөткө түшүрүп алды. Эми ал жакта ишканада өзүнүн немеси бар. Аппараты бар. Аны бул жака ошол аппаратка салып туруп, анан ал жактан привязка кылып туруп, мына ортофотопланды алабыз. Кыргызстанда жер аянттары 20 жылдан бери такталган эмес. Андан бери айыл чарба жерлери кескен кыскарып, көптөгөн мыйзамдуу да, мыйзамсыз да курулуштар түшүп, катуу өзгөрүүгө дуушар болгон. Кыргыз Мам жер долбоорлоо институтуна өкмөт тапшырма койгон. Эми алар сугат, кайрак, жайыт жерлерди, жемиш бактарын инвентарлоо, айыл чектерин тактоосу кажет. Ал жер жарбы, сайбы, ташпы, тообу, зообу жайлоо экендигин тактаганга мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстан боюнча жер фондусун тактап чыгышыбыз керек. Эми Кыргызстанда бизде 19 миллион 900 миң гектар жер аянты болсо, ошону ар бир участогун тактап чыгууга биздин алдыбызда чоң жумуш аткарган турабыз. Жерге жайгаштыруучулар стратегиялык ири долбоорлорго дагы катышканын белгилейт. Жогорку Нарын кестеринин, Камбарата кесинин, Датка кемин жогорку Чыңалуудагы линиясынын жана Кыргызстан-Кытай газ куурлары жаткырыла турган аянттарын тактап берген. Мындан тышкары куруучулар менен да түздөн түз иштешип, башкы планын түзүп берет. Келишимдин негизинде жол, суу канал, мектеп жана башка курулуштарда жерге жайгаштыруу боюнча керектүү изилдөө долбоорлоо иштерин аткарууда. Жаннат Мажитова, Коомдук 1 канал, Ош облусу.